Саламатсыздарбы? Жалпы Факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Улуттук ооруканага барган бейтаптарды оорукананын айрым дарыгерлери ден соолугун анализин чыгарып келиш үчүн бейтапты жеке менчик лабораторияларга жиберет. Анткени лаборатория менен дарыгердин ортосунда бонус бар деп бизге бейтаптар кайрылган эле. Биз мына ушул суроого жооп издеп улуттук оорукананын жетекчисине кайрылдык. Жетекчи бул суроолорго кенен токтолду. Бүгүнкү күндө улуттук госпиталдын лабораториянын мошун бардыгы жетилди. Мен ошо келгенден кийин ошол сиз айткан маселеге туура деген ой менен анализ жасап көрсөм, бир айда 935 миң сомдун акчаны частный которулат экен. Ал жерде туура айтасыз, бонус деген нерселер бар. Бар. Мен айттым, урматтуу эл журт, урматтуу кесиптештер, балким буга чейин улуттук госпиталдын лабораториянын мүмкүнчүлүгү жакшы болбостур. Бүгүнкү күндө өзүнүн атына, затына жараша түзүп койдук. Анализдердин бардыгы 15-жылкы кылган 768-жылкы приказдын негизинде антимонополия бекиген менен төлөнөт, алынат. Экинчи маселе. Мен айтып атам, сиз жанагы эмнеге тиги республиканский диагностика жеткирбейт деген маселени. Республиканский диагноз центрди мен, например, материалдын техник базасы кандай экенин мен айта албайм. Эл деген бүгүнкү күндө скорее всего бул начарлап кеткен болуш керек. Анткени себеби дегенде аяка элдер бул деген азыр эл деген индикатор. Где сапаттуу анализ жасаса эл өзү барат. Ошондуктан мына мен бүгүн ушул өзүмдүн ооруканага улуттук госпиталь, бирок ош тилекке каршы улуттук госпиталдын тегерегинин бардыгында эле частный лаборатория түзүлүп калыптыр. Бирок азыр мен ошолорго аракет кылып, ушу биздин мен врачтардын баарын айтып атам. Бизде жасала турган анализдердин баарын жасап атабыз. Ихлап деген дагы аппарат 1 миллион түшкөн, аларды алып келип койдум. Анткени себеби дегенде биз адам жанакы саплата төлөгөндөн кийин бир дагы анализге тыйын төлөбөш керек. Мына программа государственный гарантия боюнча жазылган. Бул чорно. Экинчи маселе. Бул улуттук госпиталь чоң бир юбилейлик дарыгер болуп калыптыр. Эмне үчүн дебейсиңби? Бул туура эмес. Анткени 3-уровеньде жана мен айткан принципти иштетишибиз керек. Ар бир адамга берилген, мисалы, шаардан деле юбилейлик дарыгерлер болору бар. Эгер аларда өзүнүн лабораториясы бизге өзлөрүнүн мүмкүнчүлүгү келбесе, мисалы жана направление келип атпайбы? Направление келгенден кийин ошого жараша застрахованныйларды 50%, льготныйларды бекер, инвалидтер алардын баары сакталыш керек. Ал эми ал жок келсе, өзү эле келсе төлөсүн. Анткени могу программада мен окуп айлаган программа каралган. Эгерде сиз өзүңүздүн юбилейлик дарыгерлерден направление алып келбесеңиз, анда төлөп коюңуз, көчүрүп коем сиз деген. Анткени мамлекет ар бир адамга өзүнүн болгон мүмкүнчүлүгү менен тыйын берип атат. Ошо бөлүнгөн тыйынды сен закондун негизинде колдонушуң керек. Анан мен бияка келгенден ошондон мен айтып атам, хорошо. Эгерде бул жерде мындай болот, бизге келгенден жанакындай больнойлор келет дагы, врачтар сөздүн ачыгын айтканда жанакы эми улуттук госпиталда деле зарплата деген 5 миң сом базовый. Анан жанакындай 1000 сом национальный устав деген кошулот, анан категориясына кошулот. Ошо менен бир эң көп болсо 10 миң, 11 ушундай эле алат экен. Мен андай чоң акча албайт экен. Анан ошондуктан эми бул турмушта анан жанакы врачтарга бирок азыр эми сентябрдан бери салыштырмалуу мына 5 ай 6 ай өтүп кетти. Анчалык көп жеткирбей калды. Эмне үчүн дебейсиңби? Мен кантип билип атам? Себеби дегенде мен айтып атам, мен бардык жерге кассалын барын койдум. Азыр автоматизация жасап атам. Анткени мен автоматизациянын гана путем менен мен токтото алам. Башка человеческий факторду токтотуш мага мүмкүнчүлүк эмес. Анткени адамда аларда акыл бар, алар дагы ойлонот. Мен мындай ойлосо алар башкача ойлонот. Ошондуктан буюрса, азыр мына пока автоматизация мына локальный сетин бүтүрдүм. Компьютерлерин алып келип бүтүп атам. Программага келген токтоп калдык. Анткени себеби дегенде муну айтып коюшум керек эми. Программаны мамлекеттик программа инфо систем деген разработка кылып атыптыр. Алар ушул балдар ушул эми бул турмушунда экен да. Частный дегенде ар ким бат эле программаны иштеп чыгышат экен акча алыш үчүн. А мамлекетке келгенде элдер иштегиси келбейт экен. Бирок мамлекетти караш керек да. Ошо менен мына 2 ай мен уже 16-январдан бери иштеп атам. Мына бүгүн өзүң айтсаң 3 ай жүз болуп кетет. Бирок жарымдан көп иштеп кой. Именно ошол отделение менен лабораториянын ортосундагы связь жасап атам. Больной келгенден кийин анализди тиги жерден кан тапшырат.
бияка алып келебиз, жасайт, автомат ким жака түшүп туруш керек. Ошонун эмесине, историясына. Буюрса, ошо менен экинчиси мага түшүп аткан спецсредствого түшүп аткан акчалардын саны уже көбөйүп калды. Значит, бул индикатор элдер баягыкындай жанагы айына 900 миң эмес, балким эми адамдын бардыгын бирок кол эртеден кечке карап түшүндүрүп жибербегиле, менде мүмкүнчүлүк бар деп баарын жасап атам. Эми азыр деле мен эч убакта өкмөттү эме кыла албайм. Мына 3 айдын жүзү болуп кетти, портал системасы жакшы деп айтат. Мына билип коюшуңар керек. Анткени себеби дегенде биринчи квартал бүттү да. Мамлекет ар кандай өзгөрүү болуп атат. Анткени баары тендер менен жасайбыз. Баардык нерсе бизде тендер менен. Бирок былтыр хорошо, былтыр ковидтин аркасынан запас алып коюп, мына ковидке дагы баардыгын жасап койгон үчүн азыр жетишип атат. Эгерде эми мына кечээ эле кат жазып портал система өткөрсөм, ал буга менен өткөрөбүз дагы. Портал менен баардык реактивдердин баарын дардап коебуз. Аппараттан жетиштүү. Даже мына газовый анализатор деп коет. Жана ковидте өлүп калганда насыщение кислородду канча экенин, натрий ошону жасаган 5 аппарат алып келип коюп, министр саламат сактоо министрге берди. Башка фирмалардан алдым. Гуманитар помощь 5 аппаратты коюп койдум. Ошо анткени себеби дегенде лабораторный служба улуттук госпиталден один из стандарты. Анализ туура чыгара албаса, диагностика коюш это кыйын. Анан сиздин койгон вопросуңуз абдан туура. Мен просто аны 200% кол менен эметет. Биз деген конкуренция чыксак, таза чыгышыбыз керек. Самом деле эгерде мен начар жасап атсам, анда больной ошо бизде бир баадагы 160 сом болсо, 160 сом менен чыгыш керек. Эгер анан меники 160 сом болсо, тилер частный 800 сом болуп атса, ана ушундай парадокс болуп атпайбы? Сөзүңүзгө араласында бир суроо. Бул жака келген бейтаптар дарыгерлер келет да көрүнгөнчү. Анан кийин дарыгерлер ошол жеке менчикке жиберет экен. Дарыгерлер айтат экен бейтаптарчы, ушул гана частный лабораторияга барып көрүнүп кел, башкасынан өтсөң биз кабыл кылбайбыз деп айтат экен. Айла жоктун анан барат экен. Бирок ушул республикалык тартип аныктоо борборуна биз барып көрдүк. Алар мисалы бул жеке менчикте бир оорунун анализин чыгара турган 420 сом болсо, ал жакта ошол 25-30% арзаныраак экен да, ылдыйраак, төмөнүрөөк экен. Анан техникабыз дагы дейт, талапка жооп бере турган дейт. Казакстандан бери келип көрүнүп кететтер бейтаптар дейт. Азыр эми пандемия учурунда келбей калышты дейт. Бирок ушул дарыгерлерин частныйга жиберип бизге жибербей аткан себебинен бизге өзүбүздүн бейтаптар келбей атат дейт. Кыргыз жаранда. Анда мындай. Эмне буга кандай чара көрүш керек? Эмне бул башка жактан өтпөй, ошол жерден өт деген ушундай приказ барбы? Туура айтып атасыз. Эч кандай андай нормативдик документ жок. Закондо жазылган выбор врача деген бар. Каалаган адам өзүнүн каалаган врачына барыш керек. Бирок мен айтып атам, ошо закондук конституцияда жазылган пункттун негизинде эгерде сен өзүң эле каалаган жериңе барсаң, направление албасаң, анда төлөшүң керек. Кечирип коеюн. Ден соолук сага да. Сен выбор тандап атпайсыңбы? Сен Ивановду эмес Ташматты танып атпайсыңбы? Андай бирок сен мамлекеттик көзбүлдүк, кепилдик программада караган шарттардын баарын сактасаң, анда сен направлениене келишиң керек. Бул биринчи. Ар бир адам бизде азыр көрүп атабыз, частный система деген өнүгүп баратат. Керек болсо биздин жана кээ бир третичный уровеньдерде частныйлар талкалап баратат. Бирок ага жол бербешибиз керек. Биз дагы мамлекет өзүн көргөзүш керек. Биз барбыз. Биз барбыз, жоголгон жокпуз. Биз эл турат деген. Ошондуктан алар деле эгер колдон келсе, ошол жанакындай чоң клиникалар менен биригиш керек. Ал мага келбейт деп эле күтүп отурганда эч ким барбайт. Анткени себеби дегенде заман өзгөрүп атат. Бул анткени дегенде оорулуу болгон жерде өнүгөт. Лаборатория болот, высокий технология болот. Анткени ал жана центриме жылдам как хозрасчетный деген бул өзү жеке менчикте иштеп атат. Өзү акча табат. Өзү табат. Анан эми алардыкын меткенге бирок ал мамлекеттин мекемеси. Мамлекеттин мекемесинен кандай болот? Сиз кандай дейсиз? Мамлекеттин мекемеси мамлекетке иштеш керек. Частный деген ал өз фундаментин өзү курса, ал өзүнүн иши. Мада эмес жерге бүтүндөй өз үй бүлөсү менен көчүп келип атсын. Бирок ал закондун жердин налогун төлөп бериш керек. Ошон үчүн алар мамлекеттикке азыр көрүп атасыңар, алар жанталашып, жанакы биздин Бишкекте өзгөчө частный лабораториялардын бары. Бирок мен жанакы да бир жолу айтам, Караколдо киргизген лабораторный информационный система, борбордоштук лаборатория ушул тиги региондогу 3 райондогу бир дагы частныйлерге
жол берген эмес. Ошону шаарга да киргизсеңиз болобу? Ошону киргизейин деп аракет кылып атам да. Киргизиш керек. Канчада кирип калат эгер аракет кылса? Аны киргизиш керек, анан эми азап көрүп атпайсыңарбы? Ар кандай препондор болот экен. Бирок биз эл үчүн, бул мен үчүн эмес. Мен, например, мен частный больницамда жок. Мен жаңы дагы бир тиги мынтип калайын деген возрасттан өткөм. Мен азыр акыркы лимитим, мен ушактарда только ушуга чейин 30 жыл жетекчи болгон адаммын. 30 жылдан бери только эл үчүн иштеп келатам. Дагы калган репутациям үчүн эл гана иштейм. Ошон үчүн мен ошолордун баарын киргизип жасайын деп жанталашам. Бирок мен сразу айтышым керек, бүгүнкү күндө улуттук госпиталдын врачтарынын баардыгы өзгөрүүгө ишенип калды. Ошондуктан ана буюрса донорлор менен сүйлөшүп атабыз. Жанакындай жиберип атат. Эми болушу мүмкүн, конечно, анткени себеби дегенде улам эле ар ким эле сагалап мага жиберет. Бирок антсе дагы мен врачтарым туура түшүнүп калды. Мен азыр бүгүнкү күндө мен жана келгенде 935 миң акчаны которуп атканым бар. Факты мына даже менин колумда деле турат мындай. Анализдердин баары бул жасалган анализдер. Бүтүн баары мына факты. Мына кетирип аткан сентябрда кетирген. Мен ар бир нерсени мен тиги голословно сүйлөбөйм. Бүтүн факт менен кайсы жиберген мына, кайсы частныйга жиберген мына. Честный жиберген лабораториянын баары турат. Мына кайсы лаборатория исследование КДОго жибергендер, кайсы кандай жасалып аткандарын. Мына бүтүн баарды мына 930 сом отчет частный лаборатория исследование за октябрь 936 миң сом отчет мына кеткендердин баары бүтүн баарын чыгарып, мен мунун баарын жасап койгом. Баарын эсептеп чыктым. Даже эмесине чейин, ким кандай жибергенге чейин, фамилиясына чейин чыгарып койгом. Мына мунун баардыгын иштеп мына анализ неге. Ошондуктан бирок азыркы күндө бизде бул маселе уже синмайтетилип атат. Бирок жанагы биздин лаборатория эмебиз тиги автоматизацияга кичине кармалып атат. Сөзүн ачы. Эгер автоматизацияны жакшынакай информационный программа чөбөй дегенде менин үчүн ага макул болдум. Бул мамлекеттики. Бештейин чыгарган жерим жок. Анан эми ал частный программаларды эметсең, тем более менин ушул түшкөн жасалып аткан программа платформасы жана мындай бул бекем ал жанакы түндүккө кирет экинчиден. И башка организациялар менен байланышка болот. Анткени мен улуттук госпиталь болгондон кийин жумгалдан келген кийин жумгалга кирип калса цифровизация. Ошол мен ошол жасалган цифровизация менин программага кириш керек. Мен клавишти басып туруп эле жумгалда болгон историясын билишим керек. Мына дүйнө жүзүндө ушого өтүш керек. А жана 1С больница дегенде мен аны да киргизгем. Мен Караколдо Кыргызстанда биринчи жолу цифровизацияны киргизген адаммын. Ал көрсө анда ошондо эч ким совет берген эмес. Ал деген ал платформасы мындай экен да. Баягы бир айтса, бирөө могу темирден боло турган болсо, аныкы пластмассадан болуп калса, темирге пластмасс жабышпайт деген мындай түшүнүк менен болот экен да. Ошондуктан биз мынандай баркы акыркы үлгүдөгү платформасы негиз болсо, ал бардык жака чыкканга болот экен. Анан мисалы министр отуруп туруп эле мисалы Манаев фамилиясын караса, Манаев ким, кайда жаткан, кандай орулган, кайсы анализдери бар деген маселе болуш керек да. Ушундайга жетишибиз керек. Анан ар бирибиз эле азыр частный эле ар бирибиз эле баягы эптеп акчанын аркасынан жанакындай туура эмес программа разработкага мен каршы болуп калдым. Дагы бир суроо, сиз эми азыр ордуңузга жаңы эле келип турсуздар. Ушул биякта иштеп аткан дарыгерлер түшкө чейин биякта иштейт экен дагы. Түштөн кийин айрымдар да, бар эмес, айрымдар түштөн кийин барып частныйга отуруп алат экен да. Анан түшкө чейин келген бейтаптарды өзү кабыл алат экен дагы. Түштөн кийин направление берип койт экен ошол өзү отурган частныйгачы. Анан кайра алып ошол жактан кабыл алат экен. Буга кандай карайсыз? Мен жакында Турцияга барып келдим. Ушул атайын Турцияга барып келдим. Бүгүн ошол келдим. Турцияга барып бир клиникаларды кыдырып келип, анан врачтар менен сүйлөшүп, анан келсем бир врач дагы больнойдон акчаны кантип алуу, больнойдун тияка анализ берүү деген маселе жок экен. Сөз кылбайт. Биз билбейбиз. Анан генеральный директоруна бардым. Анан ошол организация жылдык доходу $380 миллион экен. $380 миллион. Мынтип айтты. Жолдош, врач деди. Качан гана больной врач. Больной менен акчадан сөз болгондо 50% квалификация түшөт деди. Туура айтат. Биринчиден акча алгандан кийин мисалы тияка жиберсе, туура ал жерде жибергенде де кээде частный лабораторияда ашып келет толтура. Анткени аяка жиберип туура жасап коебу деп переживать этет. Экинчиден ал бонусту алып эртең бирөө айтып коет деп адам ошо врачтын ичинде жүрөк заадасы болуп турабы?
башка жакка мисалы жана частныйга барып акча алып мисалы кээ бир врачтар айтпайбызбы, частный иштегендер бияктан мисалы 1 тиын албаса тияққа барып 1800 долларын алып атпайбы? Ойлоп көрүңүзчү. Ал акчаны сен экөөбүз түшүбүзгө да кирбейт да. Бирок ошону элдер төлөп атат да. Анткени частныйда. Анан ошондой соодалашканда ошо врачтын переживать этип эле квалификациясы түшөт. Ошондуктан ошо директор айтты. Мен жетекчи катарында дейт. Мен ошо врачка акча зарплата үчүн ойлобой турган зарплата берем деди. Анын да бир эле задача. Больнойду таза караш керек, уят кылбаш керек, больной өлбөш керек. Ошо больной эртеси дагы бир 2 больнойду алып келиш керек деген мактап. Ошондой иштешибиз керек. Анан биздики 5000 сом болуп атса, инфляция бүгүн майдын баасы канча болду? Анан 46 сом берди. сахар элек болуп кетти. Анын балдары бар. Анан эми бирок ошого карабастан да жана жанталашып жана 2-3 жерде иштеп атат да. А мен анан эгерде мен 56 000 сомдон зарплата берип турсам, прекрати дейт элем. Ошол эле учурда айлык аз болсо деле келген бейтаптар ыраазычылык иретинде дагы берип атат да. Көрүп эле жүрөбүз да. Мен всегда айтам. Мен туура айтасыз. Мен айтам. Адамга өмүр бир эле жолу келет. Туура. Эки келбейт. Сен адам больнойго от души ушунчалык жакшы мамиле кылып, ыраазы кылсаң, сага айттырбай эле сага ыраазы кылат. Өзүнүн ниетинен. Бул маселени мен Америкага барганда дагы, мен Германияга барсам, ошол жакта да берет экен. Знак благодарности. Тихоокеанский флотка барсам, бир военный госпиталь бар экен, 2008-жылы. Ошону цифровизация десем, военныйлар айтат. Полковник деген. Если нормально, я здоров, я не болею. Когда отлично помогает, почему я от души знак благодарности даю. Полковниктер, бул адамдык натура да. Анткени менин оорубай жүргөнүм 10 эсе жакшы. Мен ошол акчадан оорубасам 10 эсе 100 эсе таап атпаймынбы? Мен ооруп калсам мен 100 эсе убутка түшүп атпаймынбы? Мына ушундай психология иштеш керек да. Ошондуктан мен всегда адамдан эч убакта сурабагыла дейм. Даже намек кылбагыла. Намек деген вымогательство. Вымогательство эле адамды оорутат. О келген адамга вымогательствосаң, ал ооруйт, бул мени карабай эле менден акча үмүт этип атат деп. Ал адам сен берген дарыңа да айыкпай калышы мүмкүн. Ошон үчүн адамга от души. Мен всегда айтам. Больница врачтар берген көк кагаз, больничный соттон адамды алып чыгат. Кандай полномочияңар чоң. Ошондуктан адамга жакшы мамиле жасагыла, көрбөт этпегиле. Адам чай ичкени келбейт. Жаны үчүн келет. Каприз болуп келет. Адам ооруп турганда катуу нерсени айтат. Чыдаш керек. Сен врач болдуңбу? Чыдагын. Чыдай албайсың? Анда базарга баргын. Базарга баргын. Эч ким кыйнабайт. Мына мага келет, мен айтам. Мен всегда ушунча жыл иштеп жүргөн бир адам менен урушкум келбейт. Мага келдиби? Значит, мен керекмин. Мен бүгүн кала албасам, мен эртең керегим жок болуп калат. Мен эртең эч ким чакырып келтире албайм. Пока мага келип атканда, мен кабыл алып турушум керек. Кандай шарт айтса дагы мен чыдашым керек деген принципти иштеген адаммын. Ошондуктан мен күнүгө айтам. Ошон үчүн жакшы жетекчинин философиясы 40-50% жумушу воспитательный, наставничий, анан ушундай прогресс боюнча сүйлөш керек. Иштеш керек. Анткени бул натура да, адам. Адам деген очень высший разум кеде ойт берип кетиши мүмкүн. Бейтаптарды жеке менчик лабораторияга жиберген дарыгерлер дегер дайли болуп калса, не чара көрүлөт ага? Эми мен мындай айтайын. Эми ушуну айттың, мени заставить этип атасың, мейли. Мындай, жок, мен айтып коеюн. Мен голословный сөз болбош керек. Мен эми аны эмес, вообще мен бүгүнкү күндө бардык мекенде иштеген адамдардын бардыгына частный болобу, мамлекеттик болобу, түз сапаттуу жардам беришибиз керек. Бир эле милдет, сапаттуу. Мамлекеттики өзүнүн мүмкүнчүлүгүнчө сапаттуу берип атат. Жеке менчиктер кээде болуп калып атат, кээде ар кандай болуп калып атат. Тяжелый болгондон бизге которуп келип атат. Бул биринчи. Экинчиден, эми алар дагы ошондогу иштеп аткан мүмкүнчүлүктөр бар болуш керек. Эми колдон келсе мен айтам, частный иштеген адамдар дагы социальный пакетти сактап бериш керек. Ушуга мен аракет кылам. Анткени акчанын түбүнүн бардыгына
жете албайсыңар. Мамлекетте жетпейт, частныйда жетпейт. Бирок адамгерчилик, жанакындай турмушта тагдыр таза адамдар бар. Ак эмгекпен иштеген. Ал адамдар жанакындай ар кандай ооруп калып, андан чоң жанакындай акча бере алган мүмкүнчүлүктөр жок. Ошол адамдарга биз жардам беришибиз керек. Туура. Бул капитализм закону экен да. Бардыгы эле капитализм бай болбойт экен да. 5% байыйт. Жакында акчанын үстүндө калат. Калган бир 30% ортодо жүрөбүз биз окшогондай. Жар эмес сен. Анан калган ылдый жактагы адамдар да бар да. Анда көз сара жүрүшүбүз керек. Адамгерчилик ошондуктан мен айтам, эми мен частныйда иштеп, биякта иштеп, анан частныйга барып, анан аяктан бир оплошность кетирип салсаң, бул катуу наказание бериш керек. Анда эгерде смерть ар кандай болуп калса деген сөзүм да. Эми ошондуктан государственный иштеп, частный иштеген эми алар бизде бар да. Мисалы бизде бир ставка иштейт. 7:30 келет, 1:30 бошойт. 6 саат. Андан кийин мен аны тияка барба, бияка баруудан акырым жок да. Анткени Бишкекте исключительный гана случай менен ревматолог, кээ бир эле случайдагылар жанакындай жок оор специалисттерде 1,5 ставка бар экен, 1,25. Калган бардыгы 1 ставкада. Анан жарым ставкада. Анткени регионго бар десем баары ушул жака келет экен. Мына региондо кээде жетпей атат. Мен ошо өмүр бою ошол жакта иштеген адаммын. Ошол жактан деле акчаны тапсаңар болот дейт. Бирок адам баласы комфортный жерде жашагысы келет экен да. Туура региондордо кээде условия жок. Бул жерде мен акчасы жок болсо деле шаар экен. Мен, например, тагдырымда ойлонгон эмес. Мен өзүм Ленинградда 5 жыл жашаганмын. Андан келгенден ошо регионго барып иштейинчи деп ошол жакта иштеп, 30 иштеп келдим. Анан судьба менен бияка келип калдым. Ошо 3 чыкса түшүмө кирген эмес. Мен шаарга келип, анткени өзүм ушундай натуралгам. Бирок аякта да жакшынакай элдер бар. Аларга да жардам бериш керек. Айылда иштеп калган адам күнөөсү эмес да. Жашап калган кишилер. Ал да биздин гражданин да. Алар дагы сапаттуу медицина жардамга алганга милдеттүү. Сиздерге келген бейтаптарды жеке менчик лабораториялар анализин чыгарып кел деген дарыгерлер барбы? Ошондой дарыгерлер бар экен, айрымдар бар экен деп уктук биз. В основном бизге больноолор өздөрү тапшырып келишет аяктан. Тапшырып, анан аягында бизди таап келишет да. Эгер бейтап эң биринчи бизге кайрылган болсо, бизде лабораторияда почти 80% анализдер баары жасалат. Эгер бейтап тиги направление менен келсе, поликлиниканын өзүнүн поликлиникасынан ГСВдан базовый анализ деп коет. 4 анализ, общий анализ крови, мочи, холестерин, сахар, ЭКГ бесплатно болот. Калганы страховкасына жараша. Если больной застрахованный, 50% төлөйт. Если пациент 70 жашка чейинки 70 жашка чейин болсо дагы 50% төлөйт. 70 жаштан кийин бекер бардыгы. Анан биз по программе государственных гарантий иштейбиз. Анда бар категория пациентов, которые вообще не оплачивают, бирок при наличии направления от первичного уровня здравоохранения. Жок, бизде андайлар жок. Такыр жок. Бизде жок. У нас все штатные врачи, хоть прием 2-ге чейин болсо дагы ошо пациенттерин күттүрбөй, алыстан келди, эртеңке калтырбай бүтүрүп бергенге аракет кылышып, даже 5-ге чейин иштешет бүт эле врачтарыбыз. Нагрузкасы аябай көп, конечно. Күнүнө, например, терапевтический профилдеги врач 14 больной көрө турган болсо, күнүнө 30-40 больной көрүшөт. С нагрузкой, двойной нагрузкой иштешет баары. Анын частныйга барып иштегенге деле убактылары жок. Сахармын көп жылдан бери карай. 11-12 жыл болуп калды. Андан кийин давлениясы жабышты. Эми почки дейт, бөйрөгүң дейт. Тугулум шишип келген балам. Анан бул жакта дарыгерлер кандай карап атышат? Жакшы карап атат. Жакшы. Жеке менчик лабораторияларга барып көрүнүп кел, анализин чыгарып кел деп жиберип атышабы же жиберген жокпу? Жок, өзүлөрүнүкүн эле чыгарды. Кандай анализдерди чыгарып атышат бияктан жеке? Қан алды, кровь. Мача алды. Анжы мача алган. Алды, мачаны да албады. Ошон үчүн канча сом алышты? Акча алган жок. Акча алган жок, бекер. Бекер эле. Жашыңыз канчада? 64. 64.